Мен өзгөчө кырдаал министрлигине кайрылгым келет да. Суроом жок. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан өзгөчө кырдаалдар боюнча бир саясат барбы? Мен силердин саясатыңар бир дагы көрбөй атам. Тарых музейинде өрт болду. Кадамжай районунда сел болуп, жауыр тартып, өлүм болду. Ошондо билгенсиңер силер. Сузак районунда жер көчкү болду. Боом ушелинде, Боом Бишкек Чолпон Ата жолунда 12 жолу су каптап жолду. Таш түшүп, жол тосуп, кандай деген акыбалга түштүк. Бул жерде саясат барбы жокпу? Ошо жол куруп атканда сиз мага жооп бербей эле коюңуз сиз. Бороновго айтып барып жеткизип коюңуз. Өзгөн районуна жакында жер көчкү болду. Билген ошо жерде жер көчкү болот. Мажбурлап ошо адамдарды алып чыгыш керек эле. Эмнеге уктадыңар ушуну? Жакында дагы жер көчкүлөр болот. Мына кар аябай калың жаап, аябай селдер болот. Ошого даярсыңарбы? Эч кандай даярдык жок деп эсептейм. Кийин дагы бир саясатты айткым келет. Мына Бишкек Ош жолунда автокырсыктар болуп атат. Автокырсык биз азыр интернетти ачсак, баягы согуштан кабар алгандай эле болуп атабыз азыр. Согуштан кабар алгандай эле болуп атабыз азыр. Ошол боюнча бир кандай саясат жүргүзүп атасыңар? Бир дагы саясат жок. Бир дагы саясат жок ушу. Ошол боюнча саясат жүргүзгүлө. Бул адамдын өмүрүн сактоо жана жерлерди сактоо. Мына Аламедин районунда эмне болду? Бул жерде айтканым, мен саясат деген кайсы бир токтом чыгардыңар өкмөттөн? Кайсы бир мыйзамды алып келдиңер бул жерге? Кадамжай районунда билгенсиңер сел болот деп, Кадамжай районунда билгенсиңер. Эмне үчүн машинаны өткөзүп койдуңар ошол жерде? Мына силер күнөөлүүсүңөр. Мына өзгөн Сузак районунда силер билгенсиңер, ошол жерде жер көчкү болот. Эмне үчүн сиздер ушуну мажбурлап аны үйдөн алып чыкпадыңар? Мына силер күнөөлүүсүңөр. Бир да токтом жок. Бир да мыйзам долбоорун алып келген эмессиңер. Мына ошол жүрөсүңөр. Бүгүнкү күндө 2 айдын ичинде 102, 132 чрезвычайный ситуация болуп катталды.